Туғандар, мен бір қуаныштуу көрүнүшкө күбө болуп турам. Мына биздин атактуу политех, илгерки политехтин базасында ооба. Базасында технопарк. Мына ол ноутбук, азыр лептоп деп коебу. Ооба. Лептопторду чогултуп атышыптыр. Ушул жөнүндө бул жигит айтып берсе. Саламатсыздарбы? Менин атым Эгемин Шабдан. Байтек компаниясынын директору болом. Биз өзүбүз Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдында иштеп, биргеликте технопарктын резиденти болобуз. Ошонун алдында биз ушундай ноутбуктарды чыгарып баштаганбыз. Уже чыгарып баштаганыбызга болжол менен 2 жылга жакындап калды. Бул алтын казык ноутбуктары. Ноутбук бул. Ооба, ноутбук. Алтын казык ноутбуктары эмелерге ылайыктандырылган, мугалимдерге атайын ылайык. Ооба. Бул жакта Core i5 процессору турат, 16 гигабайт оперативный память, 512 SSD диск турат да. I/O мындай бюджетный вариант, I/O эме ылайыктандырып чыгарылган ноутбук. Бул ноутбуктар бул уже мугалимдерге эмес, бул студенттерге мындай коммерция күчтүүрөөк, ооба. Коммерция катары уну иштетилгенге эме чыгарылганбыз. Биринчи партия бул ноутбук 300 ноутбук келген болчу, бунун баары сатылып кетти. Азыр экинчи партияга ушул Байтек деген аты жөнү менен ушундай ноутбуктар чыгарганга биз келишим түзүп атабыз. Бул жакта немелерин детальдары бул жактан чогултасыңар, Бул ооба биз эме кошуна мамлекет Кытай мамлекетинен келип, бул жактан крупный узловой сборка менен чогултулат. Бул жактан чогултулуп, биргеликте студенттерге да өзүнчө жакшы эме тажрыйба болуп, практика жүзүндө эме чогултуп эме кылат да. Иштейт, ооба. Иш жүзүндө көрөт өздөрү. Иш жүзүндө көрөт, ооба. Баасы кандай болуп калат экен? Баасы Кытайдан алгандан көрө бул жакка алып келип чогултканда баасы айрым болобу экен? Айырма биздики мындай базар баасына салыштырмалуу кылсак арзаныраак болуп түшөт. Мисалы, ушундай эле тех заданиясы менен ноутбуктар где-то 10-15% чейин кымбатыраак болушу мүмкүн да. Рахмат, ийгилик ишиңерге. Рахмат.